Тынар Курбаналиев, Анжелика Баатыр болуш үчүн Ак үйдүн алдына автомат көтөрүп барышы керек эле. Бул тууралуу белгилүү кудул Тынар Курбаналиев да оюн билдирди. Анжелика Баатыр болуш үчүн Ак үйдүн алдына автомат көтөрүп барышы керек эле. Ошондо берсе болмок. Кандай дейсиздер дейт кудул. Булак аргумент KG. Москвадан Ошкодагы 155 кыргызстандык кайтып келди. Кыргызстандыктарды Орусиянын Москва шаарынан алып келген чартердик каттам Ош шаарына 5 августта конду. Мекенине кайтууну каалагандардын тизмеси алдын ала кыргыз диаспорасынын өкүлдөрүнөн куралган атайын комиссия тарабынан түзүлгөн. Ал эми тизмеге кирүү үчүн кыргызстандыктар буга чейин жеке арыз менен Кыргызстандын Орусиядагы элчилигине кайрылышкан. Тизмеге Орусияда окуган студенттер, төрөтүнүн мөөнөтү жакындап калган кош бойлуулар жана жаш балдары барлар, оор илдеттери бар жана буга чейин Орусияга хирургиялык операция жана башка олуттуу медициналык процедураларды жасатууга келген жарандар, жакын туугандарынын өлүмүнө байланыштуу кайтууга мажбур болгон жарандар кирди деп жазылат республикалык штабтын маалыматында. Бирок айрым кыргыз мигранттары атайын комиссия тизмени акыйкатсыз түзүп жатат деп айтып чыгышкан. Буга чейин Кыргызстанга кайткан учак менен жаш улан кыздардын кайтып келиши да талкууга алынып, нааразычылык жараткан. Вирус дүйнө жүзү боюнча кескин жайылып баштагандан улам көптөгөн өлкөлөр эл аралык авиакаттамдарды токтотушкан. Буга байланыштуу чет өлкөлөрдө жүргөн кыргызстандыктар мекенине кайта албай калышты. Тышкы иштер министрлиги кыргыз жарандарын кайтаруу үчүн чартердик каттамдарды уюштурууну улантууда. Кыргызстан башка өлкөлөрдө эле вирус пандемиясынан улам март айында чек араларын жаап, эл аралык жана ички авиакаттамдарды токтоткон. Алар 5 айга чукул убакыттан бери иштебей келет. Бирок Манас аэропорту жүк жана чартердик рейстерди тейлеп жатат. 8 июндан тарта Кыргызстанда бардык ички авиарейстер иштеп баштаган. 29 июлда Кыргызстан, Туркия, Казакстан, Орусия жана Бириккен Араб Эмираттары өлкөлөрүнө августтан тарта авиакаттамдарды ачып, жумасына бир нече каттам уюштурууну сунуштаган. 3 августта бул өлкөлөр авиакаттамдарды азырынча жандандыруудан баш тартканы белгилүү болгон. Бирок 5 августта Туркия Кыргызстан менен абакаттамдарын жартылай жандандырды. Стамбул, Бишкек, Стамбул абакаттамы жумасына 2 жолу учуп турат. Мурдараак премьер-министр Кубатбек Боронов эпидемиологиялык кырдаал турукташса, биринчи кезекте Орусия, Туркия жана Бириккен Араб Эмираттары менен авиакаттамдар жанданаарын билдирген. Булак клуб KG. Москвада кыргызстандык аял наристесин көчөгө таштап кетип калган. Москвада Кыргызстандын жараны ымыркайын түн ичинде коляскада таштап кеткен. Россия Федерациясынын тергөө комитетинин башкы башкармалыгынан билдиргендей, 5 августка караган түнү жолдо бара жаткандар подъезддин алдында турган коляскада жаткан баланы көрүшкөн. Алар дароо укук коргоо органдарына бул тууралуу кабарлаган. Окуянын видео байкоого түшүп калганын Россия 24 каналы жарыялады. Дарыгерлер баланын ден соолугун текшеришкенде анын ден соолугуна эч кандай коркунуч жок экени аныкталды. 34 жаштагы кыргызстандык аялдын айтымында бул окуя кокусунан болгон. Аны жолдошу сабап үйдөн чыгарып салгандан кийин ушундай кадамга барган. Белгилүү болгондой, ымыркай сентябрда 1 жашка толот. Бирок анын туулгандыгы жөнүндөгү маалым катынан башка документи жок. Аталган факты боюнча жашы жете электердин укуктарынын сакталышына жана ата-энелик милдеттеринин аткарылышына баа берилчү текшерүү уюштурулган. Булак Назар Ньюс KG. Сыймык Жапыкеев сот ишинде депутат Кубанычбек Жумалиевден утулуп калды. Бишкек шаарынын Ленин райондук соту депутат Кубанычбек Жумалиевден чоң азат кыймылынын өкүлү Сыймык Жапыкеевке карата доо арызын жарым-жартылай канааттандырды. Бул тууралуу журналисттерге жактоочу Бактыбек Жумашев билдирди. Анын айтымында сот активисттен 10 000 сом өндүрүп алуу чечимин чыгарган. Эске сала кетсек, мурдагы прокурор Сыймык Жапыкеев социалдык тармактарга видео билдирүү жарыялап, анда жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин байлыгы 2,5 миллиард долларга бааланган жана ал күмөндүү жолдор менен иштеп тапкан деп айткан.
Ошондой эле ал башка саясатчыларды алардын мүлкүн кандайча алуу мыйзамдуулугун текшерип көрүүгө өндөгөн видео билдирүүлөрдү чыгарган. Кубанычбек Жумалиев бул айыптоолорду четке кагып, шектүү иштерге катыштыгым жок деп Куран кармап ант берген. Ал экс-прокурорго доо арыз менен кайрылган. Доо суммасы 10 миллион сомду түзгөн. Маалымат булагы Nazar News KG сайты. Таш көмүрдөгү мечиттин имамы түн ичинде тойго баргандан кийин сот алдында жооп берди. Жалал Абад облусунун Таш көмүр шаардык соту жазык кодексинин 178-беренеси. Башкача айтканда, диний ырым-жырымдарды өткөрүүдө нике курагы жөнүндө мыйзамдарды бузуу беренеси менен айыпталган Жамгырбек менен Ишембектин жазык ишин карады. Өкүм 2020-жылдын 21-июлунда кабыл алынды. Жаныбек 1995-жылы Таш көмүр шаарында туулган, билими орто, үй бүлөлүү, бир баланын атасы. Убактылуу иштебейт, мурда соттолгон эмес. Ишембек 1942-жылы Өзбекстан Республикасында туулган, билими орто, 8 баласы бар. Жамгырбек 2002-жылы туулган, Зарина менен баш кошуу максатында 2019-жылдын 13-июнь күнү саат 22:00 чамасында Таш көмүр шаарынын аймагында жайгашкан мечиттин имамы Ишембекти үйүнө алып келип, кыздын жашы жетелек экенин билип туруп нике кыйдырган. Аталган шаардагы мечиттин имамы Ишембек Заринанын 18 жашка толо электигин билип туруп, Жамгырбекке баш коштуруп, диний ырым-жырымдарды жасаган. Соттук отурумда Жамгырбек угузулган айыбы боюнча күнөөсүн мойнуна алды. Анын айтымында 2018-жылдын жай айларынан бери Зарина менен кыз жигит катары сүйлөшүп жүргөн. 2019-жылдын 13-июнь күнү кечке маал Заринага жолугуп, экөө баш кошуу боюнча сүйлөшкөн. Андан кийин аны үйүнө алып келген. Апасы Заринага жоолук салып отургузган. Андан соң түн ичинде үйүнө молдону алып келип, нике кыйдырган. Молдого Заринаны 18 жаштан өтүп калган деп билдирген. 20-июнда үйлөнүү тоюн өткөрүшкөн. Жаныбек азыркы учурда бир балалуу болгонун, кылган кылмышын түшүнгөнүн, бирок мынчалык жоопкерчиликке тартылаарын билбегенин айтып, пробацияны колдонуу менен жазадан бошотууну сурады. Соттук отурумда айыпталуучу Ишембек күнөөсүн жарым-жартылай мойнуна алды. Анын айтымында 2019-жылдын 13-июнунан 14-июнуна караган түнү 2 жаш бала үйүнө келип, досубуз үйлөнүп жатат, нике кыйып бериңиз деп Жаныбектин үйүнө алып барышкан. Ал барган учурда үйдө той болуп жаткан. Нике кыярда кыздын жашы 18 экенин айтып. Ишембек кошумчалагандай, ал кыз менен баланын паспорттарын сураган эмес. Айыпталуучу кыздын жашы жетелектигин билбей нике кыйганын, 79 жашка чыгып калганын көрсөтүп, жеңил жаза берүүнү сурады. Соттук отурумда күбө Зарина жашы жетелектигине байланыштуу апасы жана Таш көмүр шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгынын өкүлүнүн катышуусунда көрсөтмө берди. Анын айтымында, айыпталуучу Жаныбек менен 2018-жылдын жай айынан баштап кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүшкөн. 2019-жылдын 13-июнунда ага баш кошууга макул болуп, анын үйүнө барган. Заринанын 18 жашка чыга электигин Жаныбектен башка эч ким билген эмес. Күйөөгө чыккан убакта апасы Бишкек шаарында дарыланып жаткан, ага турмушка чыкканын айткан эмес. Зарина өз макулдугу менен күйөөгө чыкканын, бирок бул иш сотко ашып кетээрин ойлобогонун айтты. Жыйынтыгында Жаныбек жазык кодексинин 178-беренеси, башкача айтканда, диний ырым-жырымдарды өткөрүүдө нике курагы жөнүндө мыйзамдарды бузуу беренеси менен күнөөлүү деп табылып, 3 жылга эркинен ажыратылды. Жазык кодексинин 83-беренесинин негизинде Жаныбекке карата 1 жылдык мөөнөткө пробациялык көзөмөлдү колдонуу менен ал белгиленген жазадан бошотулду. Өкүмгө нааразы тарап 30 сутка ичинде Жалал Абад облустук сотуна апелляциялык тартипте даттанууга укуктуу. Маалымат булагы Турмуш KG сайты. Садыр Жапаровдун келинчеги акчаңыз жок деди. Шарабидин Токтосунов эмнеге Мекенчил партиясына кошулбай калганын айтты. Текстти өзгөртүүсүз беребиз. Урматтуу кыргыз элим, мен сиздердин алдыңыздарда ийилип таазим кыламын. Айтпай эле коеюн дедим эле, айтканга мажбур кылып жатасыздар. Анткени мени туура кылдың, колдойбуз дегендер да, туура эмес кылдың дегендер да болуп жатат.
Мен Садыр Жапаровду 12 жылдан бери билем. Биринчи 4 жылда анча-мынча укугун коргогон болсом, 8 жыл такай укугун коргодум. Бир эле Садыр Жапаровдун эмес, тарапташтарынын, туугандарынын, анын колдоочуларынын укугун коргоп, ар кандай саясий чогулуштарда, курултайда Садыр Жапаров саясий туткун экендигин далилдеп келдим. Садыр Жапаровдун 2 инстанциясындагы сотуна чейин гонорар алганмын. Бул 2017 жылдын 15 сентябрына чейин 12 балага бекер кызмат көргөздүм. 2017 жылдын 15 сентябрынан бери бардыгына бекер адвокат болуп иштеп бердим. 2 мартта камалгандардын 3-өөнө бекер кызмат көргөздүм. Садыр жана чындык деген документалдуу китеп чыгарып, ачылышын 50 жылдыгында өткөрдүк. Андан кийин Тирүү легенда деген ыр жыйнагын чогулттум. Шайлоо тууралуу эч кимиси мени менен макулдашкан жок. Эмнеге мени списокко киргизбедиңер деп сурасам, Садыр Жапаровдун келинчеги Айгүл, сиздин биз үчүн кылган эмгегиңизди эч качан унутпайбыз. Алдыңкы тизмеге акчалуулар кирип жатат. Шайлоо акчасыз болбойт экен. Мен да акча менен кирип жатам. Сиздин акчаңыз жок, ошондуктан сиздин маселеңиз чечилбептир деди. Кантип чыгарасыңар десем, парламентке барып сүйлөшүп чыгарабыз дейт. Мени канчанчы тизмеге коштуңар десем, эртеси айтабыз деп 32 тизме деп айтышты. Мен сүйлөшүп чыгаруу мыйзамга туура келбейт. Депутаттын мыйзам чыгарганга укугу бар. Мага уруксат берсеңер, мен бөлөк партиядан өзүмдүн кандидатурамы коюп, Садыр Жапаровду чыгарганга аракет кылайын десем, алар макул болушту. Мен Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров менен сүйлөштүм. Ал Садыр Жапаров боюнча менин бардык сунуштарымы колдойм деди. Андан тышкары, Садыр Жапаровдун мойнун 2 колун кескилегенде дагы саясатчылардан жалгыз Адахан Мадумаров бийликке сүр көргөзүп, Жапаровду коргоп чындыкты айтып чыкты. Мына ошондуктан Бүтүн Кыргызстан партиясын тандадым. Менин акчам жок деп айттым. Менден 1 сом акча сураган жок. Бирден 15 тизмеге чейин орун бере турган болду дейт Шарабидин Токтосунов. Булак аргумент KG.